саламатсызбы. Федор Нуркожоевич, анда маегибизди баштай берели. Өзүң айткан ошо 4 октябрдан 6 октябрдан баштап 16 октябрга чейинки күндөрү мага бир кылымдай сезилип кетти да. Саясаттагы жолуңузду татаал болду деп айтса болобу? Барыңар эле билесиңер да өтө татаал болбоду. Сизге жолубуз УКМКнын төрагасы Ташиевке кандайдыр бир коркунуч алып келиши мүмкүн беле ошол учурда? Эгер сен ушул бойдон азыр кете бере турган болсоң, эртең бийликти дагы оодарып салышы мүмкүн. Анан эмне кылыш керек болчу? Анан эми азыр айта берсек болот. Анан кийин мен ойлодум дагы. Барып кондум. Эртеси эртең менен анан кийин экөөбүз анан 10 саат отуруп эчтеке чече алган жокпуз. Анан мен айттым, жок, сен барба дедим. Себеби коомчулукту көрүп турасың азыр. Анткени сырткы күчтөр дагы өтө катуу кийлигишип турган. А мамлекет башчы эмне жөнүндө кыялат? Сиз эмне жөнүндө кыялдадыңыз?